28 август күнгө болсо бейшемби, ал эми дал ушул күнү бардыңыздарды Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында сиздерди тосуп алууга абдан кубанычтабыз. Саратан түндөрү түнкү шоусу кайрадан өз ишин баштады. Бүгүнкү чыгарылыш айта кетчү нерсе бул сезондогу акыркы чыгарылыштардын бири. Андыктан эфир абдан кызыктуу болот деп биз да ишенебиз. Анын кызыктуу болушуна сиз жана биз сөзсүз түрдө көз карандыбыз. Андыктан активдүүлүктү сиз тараптан күтөлү, а биз тараптан болсо жагымдуу манай тартылаганга аруак даярбыз. 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз, саламдарды же бүгүнкү келген коногубузга болгон суроолоруңузду узатсаңыз болот. Ал эми коногубуз тууралуу кечээден бери айтып жатабыз. Ошентсе дагы азырынча сыр кыла турайын. Эң башкысы кандай образда келди, бул тууралуу бир видеоклиптен кийин көрмөкчүбүз. Интеллектуалдык шоу программабызга кош келиңиз. Номерибиз 510181, шаарыбыздын коду 0312. Кызматта сиздер менен 2 саат бою биргеликте Айнур Аваданова. Кутман кеч каалаймын. Алдыда Домино командасынан жагымдуу чыгарма, андан соң жолугушабыз. Саратан түндөрү түнкү шоусу жаңыдан гана башталды. Ардактуу достор, эгерде сиз азыркы учурда бизди Тумар радиосунда угуп жатсаңыз, анда радио приемниктин добушун болушунча көтөрүңүз. А эгерде Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналын көрүп жатсаңыз, анда көгүлтөр экранга жакыныраак келиңиз. Азыр эле байкадыңыз окшойт. Бүгүнкү образдын кичинекей болсо дагы бөлүкчөсүн байкап калдыңыздар окшойт. Анда эмесе көпкө күттүрбөстөн айталы. Кыргызстанда бардык улуу кичүү дебей, кичинекей бөбөктөн чоң аталарыбызга чейин, апаларыбызга чейин абдан сүйүү уккан мукамдуу үнү бар. Кыргыз эстрадасындагы number one мырза деп айтып жүрөбүз. Ырчы жигит Мирбек Атабеков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Зорро? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Бирге болсун. Сиздердин кутмандуу кечиңиздер менен. Кош келиптирсиз. Мирбек, Зорронун образын алып келүү бүгүнкү Саратанга кимдин идеясы болду? Бул деген ушул Зорро менен чогуу жүргөн байкелердин идеясы. Костюмдар берип тургулачы десем, костюм берди. Ошол Зорронун өзүнөн Зорродон да салам айтабыз. Зорро өзү берген экен чечип. Зорро өзү чечип берди. Жакшы. Картайып калыптыр. Картайып калыптыр, батпай калыптырбы? Батпай калыптыр, берип койду. Жакшы. Кош келиптирсиз. Абдан кубанычтабыз сизди бүгүн көрүп жатканыбызга. Көпчүлүк угармандарыбыз суранышты эле, качан келет, качан Мирбекти чакырасыңар деп мына дал ушул күн буйрган экен. Демек келип отурасыз Зорронун образында. Себептен Зоррону аябай кечке күтүп калдык биз дагы, ошон үчүн кичине кечигип калдык. Жакшы. Мирбек, анан Тумар радиосун буга чейин жөн эле укчусуз да, туурабы? Жөн эле эмес, чын эле укчум. Чын эле укчусуз, ооба. Ал эми август айынын 1-инен баштап көрүп да баштадыңыз. Бул жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Мен биринчиден бүгүн да биякта Тумар радионун дагы главный биздин Алексей директорубуз суроо берип калды. Ты вообще смотришь передачу деп, анан мен айттым, силер мени таарынтып атасыңар. Биз эң биринчи ушул Тумар телеканалынын поклонниктерин бирибиз, көрөрмандардын бирибиз деп айттык. Күнүгө көрөбүз биз бул передачаны. Үй бүлөңүз менен, үй бүлөбүз менен көрөбүз. Жеңебиз менен. Жакшы. Кимдин образы жактанда? Мага дейм бардык эле ырчылардыкы жакты, мага өзгөчө Даниэлдин образы жакты мага. Даниэлдикин көрүп калдык, анан Урмат Усеновдукун көрүп калдык. Сиз дагы ошондой образда келейин дегенсиз го? Жакканына караганда. Эми алар менин астыман уже опередили. Болбой калды. Жакшы, дагы кимдики жакты? Мага Султандын образы жакты аябай. Кыргыздын жигити болуп келген жакшы болду, оригиналдуу болду да, аябай. Күтүлгүс болду. Бардыгы башкача күткөн. Ошо баарды башкача күткөн, бирок Султан кыргыздын жигити болуп келген эч ким күткөн эмес. Ошол образы жакты. Жакшы. Ал эми дал ушул Саратан түндөрүндө көптөгөн мындай өзгөчөлүктөр болуп жатат. Ал тууралуу да байкап атсаңыз керек. Алардын бири буюрса
бүгін сіздің жап-жаңы студиядан шыққан клипіңізді презентациялайыз. Бұйырса бүгінгі күнді ал меген біз азыр чоғы биргеликте тизерін көрөбүз. Үзүндү, бирге көрөлү. Ардақты достор, барам сага аттуу ырга Мирбек Атабеков мына кече жакында эле клипин тартып бүтүп монтаждык иштер да бүткөн экен, даптаяр болуптур. Буюрса ал клип бүгүн презентациялайбыз. Сиз болсо бул Саратан түндөрүнүн алыстабаңыз 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз жана 510185 сандарына байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0312. Анткени дал ошол үзүндүдөн кийин клип кетет. Клиптен кийин буюрса интеллектуалдык шоу таймашты баштайбыз. Gül bakçanı aralap ekibimiz birge жүрөбүз. Göz артышат бизди карап барысы жашы карысы. Көз тиди суық көздөр билбедим, көздөр тиди Bizim suyum muzdap barat, bargan sayın muz bolup barat. Sen beni aldadın, aldadın, dağı aldadın. Men baykuş aldandım, aldandım, dağı aldandım. Sen mağa süyümün degen sözlerin kayda. Men bolso işenip жүрүп мен кайра деген сөздөрүң кайда ишенмеймин эмес сага Öçürdüm, bolğun suyumdu. İşin içim tügöndü, sağa bolğun bari tügöndü. Eli жалгыз ketsem bi, yer yüzünü tentip ketsem bi. Je bolbosa bul alamdı, kolum şiltep taştap ketsem bi. Sen beni aldadın, aldadın, dağı aldadın. Men baykuş aldandım, aldandım, dağı aldandım. Sen mağa süyümün degen sözlerin kayda. Işenip жүрүп мен кайра деген сөздөрүң кайда ишенбеймин эмес сага деген сөздөрүң кайда ишенбеймин эмес сага.
саған. Ардактуу достор, буюрса бүгүнкү саратан түндөрдагы ысык болот деп ишенебиз. Анткени сыртта августтун акыркы күндөрү бир аз салкындап калды. Демек, биз жылуулукту сизге тартуулайбыз. Болгон жылуулугубузду. Бүгүн бизде конокто Мирчи Мирбек Атабеков Зоронун образында. Дагы бир жолу саламатсызбы? Капкара Зорро менин астымда турат. Маскаң сизге чөккөн баарынан да. Мындай, тааныбай калат экенбиз да? Тааныбай атасыздарбы? Башка адам отурбай элеби менин маңдайымда? Эми кандай айтсам эми Зоро өзү келди. Чын эле. Зоро өзү келди. Макул, ишенели. Интеллектуалдык таймашка жакшы эле даярданып келиптирсиз, Эми болушунча эле эл катары. Анда байкайлы ал даярдык кандай экенин бизде байланышта угарманыбыз же көрүүчүбүз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен атыңыз? Фатима. Фатима, кош келиптирсиз. Учурашып алыңыз бүгүнкү коногубуз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Фатима. Фатима, оюнга даярсызбы? Кудай буюрса. Бүгүнкү коногубуздун образы жактыбы? Бул тууралуу бир аз оюңузду айтып өтсөңүз. Мен аны көрө алган жокмун, сиз бизди угуп жатасыз. Элестетилген учурумда бар да мындай. Башында кадимкидей шляпа, көзүндө маска. Ооба. Анан калган образды чыныгы көрүүнү кааласаңыз, Тумар Чекит ФМ медиа порталынан кириңиз макул? Азыр болсо оюнду баштайлы. Мирбек, кайсыл суроону бересиз эң алгач? Биринчи конокко узатпайлы суроону. Жок. Оюндун шарты боюнча биздин мейманыбыз. Макул, саламатсызбы? Саламатчылык. Фатима, сиз түндү кандай тососуз? Түндү эми азыркы учурда айылдамын, Кочкордомун. Андан кийин айылдан натыйжа түрү боюнча уктап, ошондой эле. Түн ичинде өзүңүздөр мындай кандай айтсам, мындай көп уктайсыздарбы же эле уктабайсыздарбы? Мен негизи уйкучумун. Уйкучусуз, күндүз уктайсызбы же түн уктайсызбы? Ой, Мирбек, канча суроо берилип кетти. Түн уктайм, анан күндүз болсо, шартым болсо уктайм. Потому что айылда оокат аябай көп. Туура. Негизи караңгыдан коркпойсузбу өзүңүз? Караңгыдан коркпойм, потому что бир гана Аллахтан Кудайдан корком. Анда коркпосоңуз, мен анда караңгы жөнүндө, түн жөнүндө бир суроо берейин сизге. Караңгылыкты ушул кантип өлчөсө болот? Убакыт кетти. Ардактуу Фатима, ойлонобуз. Караңгылыкты кантип өлчөсө болот? Өлчөсө болот. Караңгылыкты кантип өлчөсөңүз болот. Кочкор элине бизден салам айта барыңыз. Рахмат. Биз абдан кубанычтабыз ошол жактан байланышка чыгып жатканыңызга. Көздү ачканда, может быть. Көздү ачканда өлчөйтпү? Жакындап баратасыз, окшошуп баратат. Анда же светти жарык кылганда. Балким айды карайсызбы? Сиз мени подсказка кылып көрбөйсүзбү? Эми мындай ойлонуп көрсөңүз, караңгылыкты ушул мисалы ай жарык болуп турганда, мисалы караңгы деген кичине мындай жаңырып калат да, кичине. Караңгы болбой, жарыгыраак болуп калат. Ай жок болгондо, жылдыздар жанып турганда башкача болуп калат. Ушул кандай өлчөсү болот? Ооба, ошондо акыркы секундтар түндү кантип өлчөсө болот болчу? Ошо караңгылыкты түндү кантип өлчөсө болот? 1. Убактыңыз бүттү, Фатима, ойлонууга. Эми акыркы жоопту бериңиз. Караңгыны көздү жумганда болуш керек. Бул ошондо акыркы жооппу? Караңгылыкты кантип өлчөсө болот, Өлчөсө. Мисалы үчүн, ооба. Ошондо жооп барбы, жокпу? Караңгыда өлчөсө. Тилекке каршы. Саат менен болуш керек. Болбой калды окшойт. Рахмат айтабыз сизге, Фатима. Ыраазычылык билдиребиз. 1-0 эсебинде Мирбек, сиз жеңишке жеттиңиз. Оңой эле жетип калат экенсиз, ушундай. Жообун айтыш керекпи? Айтпаш керек. Жок. Жообун айтпай туруңуз. Анткени менин оюмча бул суроого жоопту биздин СМСчилер билет. Демек, дал ошол СМСчилерибиз сөзсүз түрдө 6100 сандарына туура жоопту узатыңыз. Жоопту да суроону да бир жолу кайталап койсоңуз.
Караңгылыкты кантип өлчөсө болот? Караңгылыкты кантип өлчөсөңүз болот. Эгерде туура жооп берсеңиз, анда Тумар Чекит ФМ медиа порталынан сизге жагымдуу белекти тапшырууга даярбыз. Сизден 6100 сандарына туура жоопторду күтөбүз. Биз болсо кийинки угарманыбыз менен ойнойт экенбиз. Ага чейин эскерте кетчү нерсе 510181 бул студиянын номери, шаарыбыздын коду 0312. Угарманыбыз же көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кеч, атыңыз ким? Атым Майрам болот. Майрам, кош келиптирсиз. Коногубуз менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы, Мирбек байке? Саламатчылык. Майрам, оюнга даярсыз да, Даярмын. Анда Мирбек суроо бериңиз. Жаңы суроо беребиз. Жаңы суроого өтөлү. Сизге кандай суроолордон берели? Биз же болбосо ушул өзүмдүн образыма жараша эл багы коноктордун баары келип образдарына тиешелүү суроолорду берет экен. Мен да аларды көрүп алып, мен да даярданып келдим. Бирок суроо атайын. Кандай суроо? Бирок кинону деле бул кинону толугу менен өзүм деле көргөн эмесмин, бирок мындай жоопторун таа даярданып келдик. Мирбек, сиз азыр мени карап аткандачы зоррого эмес, кадимки айтсам таарынбайсызбы? Мультфильмдеги. Ошондо сиз мышка болуп калат экенсиз да? Сиз мышыктын ролун аткарып калат экенсиз. Жок, сиз болчусуз. Макул, алыстабайлы. Угарманыбыз менен ойнойбуз. Түшүндүм. Сиз Нупагади жөнүндө айтып атасыз да? Тамаша. Ошондо эми Зорро жөнүндө айтып кетсек, Зорро деген ушул мына кылычы болот го Зорронун. Ушул кылычын 3 жолу бир мындай кыймылдатып койсо эмне болот? Абдан оңой суроо. Ойлонуңуз, кандай жоопту бересиз? Барсызбы дагы деле? Алло, атыңызды эскертип коесузбу да бир жолу? Майрам, мына Зорро эгерде кылыч менен 3 жолу кандайдыр бир кыймыл жасаса, эмне деген нерсе пайда болот? Эмне пайда болот? Бул философиялык бир эмеде мааниде бир ошо ой жүгүртсөңүз, бул жолун сөзсүздүрүп табасыз деп ойлойм да. Аябай катуу ойлонушуңуз керек экен Мирбектин ою боюнча. А мен сизге жакшынакай багыт берейинби, Майрам? Сиз бизди көрүп жатасызбы? Алло, көрүп жатам. Анда Мирбектин баш жагын карасаңыз, ал Зорро, З тамгасы. Азаматсыз. Эми 1-0 болбодуңузбу? 1-0 болбодуңуз беле? Бир нерсе кичине өзгөчөлүк болсун дедик. Майрам, жок, куттуктабай турабыз. Майрам, эми сиздин сурооңузду угабыз. Кандай суроо бересиз? Табышмак берейин. Кереги жок кезде ыргытып салат, кереги бар кезде алып алат. 1 мүнөт убакыт беребиз, ойлонуңуз Мирбек. Кереги жок кезде ыргытып салат, А кереги бар жерде алып алат. Ошол бул буюмбу? Бул багыт берип койбойсузбу жакшылап? Ооба, буюм Оор буюм, Кереги бар кезде ыргытып салат, кереги жок кезде алып алат. Кереги бар кезде ыргытып салат экен. Кереги жок кезде алып алат. Кереги жок кезде алып алат, кереги бар кезде ыргытып салат. Эми бул телефон эмеспи? Жок. Аны менен биз колдонобуз да, Колдонобуз, Биз көп деле колдонбойбуз. Биз колдонбойбуз. А ким колдонот? Кандай? Кимдер колдонот? Ойлонуңуз. Жок, адамдар колдонот да, туурабы? Ооба, колдонот. Кереги жок кезде ыргытып салабыз, кереги жокту эми бардык эле буюмду кереги жок кезде ыргытып, кереги жокто алып алабыз го дейм, мисалы. Кереги барда алып алабыз. Кереги барда алып алабыз. Жок, кереги бар кезде ыргытат. Кереги бар кезде ыргытып, кереги жокто алып турбайбы? Наоборот турбайбы, кереги бар кезде, кереги жок кезде ыргытып салат, Кереги жок кезде алып алат экен. Кереги барда ыргытат. Тескерисинче экен. Тескерисинче. Убакыт бул эме кайрымак эмеспи мындай? Убакыт бүттү, кайрымак, туура эмес. Ошондо? Ошондо? Жооп сиздики? Якор. Чындап эле да. Кол чабуулар сизге, Майрам, кол чабуулар. Азаматсыз. Майрам, сизди куттуктайбыз. Тумар Чекит ФМ медиа порталынан сизге жакшынакай белек ыйгарабыз. Эфирден сырткары сиз менен сүйлөшөбүз. Буюрса трубканы койбой турсаңыз. Ал эми Мирбек 1-1 эсебинде азыр оюн уланууда. Зорро эми 2-1 кылууга даяр окшойт, Биз ага чейин дагы
бардык кызыктуу убакыт саатын бар алдыда. Биз даярбыз. Машыгабыз. Буюрса кылычыбыз жардам берет бизге. Коркутуп жатат ал кылыч менен мени дагы. Ардактуу достор, жеңилем деп атасызбы же жеңем деп ойлоп атасызбы? Кылыч көтөрө келгениңизге караганда жеңем деп келген окшойсуз. Эми көрөбүз. Убакыт көрсөтөт. Ошентсе дагы мен жанакы суроону дагы бир жолу кайталагым келип жатат. Түндү эмне менен кантип өлчөйбүз, Түндү кантип өлчөйбүз? Бул суроого туура жоопту күтөбүз. 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз. Түндү эмне менен өлчөйбүз же кантип өлчөйбүз? Караңгылыкты кантип өлчөйбүз? Туура жоопту сизден күтөлү. Эгерде андай жооп бар болсо, дал ушундай белекти берүүгө даярбыз. Сумка, кружка жана футболка. Бир видеоклип, бир чыгарма, андан соң угушабыз жана көрүшөбүз. Жиырма 29 Кыргызстанда Тумар радиосунда Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында Саратан түндүр түнкү шоусу уланууда. Мен маңдайымда эми чыныгы Мирбек Атабеков отурат десем жаңылышпайм. Маскасын чечти, сураныч менен зорро саламатсызбы да бир жолу? Саламатчылык. Мирбек Зорро деп айтсаңыз болот. Мирбек Зорро. Макул. Макул. Ошентип эле. Мирбек, жогоруда биз суроо бердик го. Анын жообун айтпай туралычы. Анткени суроого туура жооп келбей жатат. Макул. Суроону да бир жолу кайталап коесузбу? Караңгылыкты эмне менен өлчөсөк болот? Достор, караңгылыкты эмне менен өлчөсөк болот? Бул логикалык суроо, жакшылап ойлонуңуз. Эгерде туура жооп берсеңиз, анда биз сизге жакшынакай белекти берүүгө даярбыз. Тумар Чекитов медиа порталынан футболка, кружка жана сумка. Мен болсо туура эмес варианттарды айтайын. Ал варианттардан сырткары дагы жоопторду күтөбүз. Жылдыз менен өлчөйт дейт, андай эмес экен. Кийинкиси убакыт менен өлчөйт. Эми убакыт менен башка нерсени өлчөйт го дейм. Кийинкиси саат менен өлчөйт, саат менен күндүн кирип чыгышы менен өлчөйт деп насыйкат узаткан. Мирбек салам дейт сизге. Билдирүүлөр дагы келип баштады. Образ абдан мыкты экен деп, акыркы сандары 76-91 менен аяктана баянды. Рахмат. Бизде болсо оюнчубуз бар экен, эсеп 1-1. Эскерте кетели, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Айнур эже, Мирбек байке, кандайсыңар? Кош келиптирсиз. Бардыгы сонун. Сураныч сизден радиоприемниктин добушун азайтыңыз же телевизордон алысыраак үнүн кичирейтип туруңуз. Атыңыз ким болот? Мерим. Мерим, кош келиптирсиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, Мерим. Мерим. Мирбек байке, кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы, сиз аябай маанайды көтөрүп атасыз. Мерим, Мирбек Зоррого окшошуп турбу? Мен ошо тилекке каршы көргөн жокмун. Сиз да көрө албай атасызбы? Сиз радио угуп атасыз. Анда Тумар Чекитов ФМге азыр кирип көрүп алсаңыз болот. Ага чейин биз оюнду уланталы, Көрбөлү орыс болот. Ооба да, Тумар радиосунан бизди угууга мүмкүн. Пирамида телеканалынан көрүүгө мүмкүн. Аябай. Суроону берели. Жаңы суроо беребиз. Жаңы суроо мен берем. Ооба да. Анда кеттик. Сизге кандай суроолордон берели? Мага Мирбек байке оңой эле суроо бериңиз. Оңой элеби? Мен жоюмда тигиндебизби? Оп-оңой суроо берейин, Кандай логикалык суроолордон берейинби же? Бизде эми оңой эле суроо бериңиз. Ушул анда мейли биздин Кыргызстандагы Кыргызстандын президентин билесиз аты жөнүн, Азыркыбы? Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин азыркы жашы ошо канча жашта? Убакыт кетти, бир мүнөт ойлонууга берилет сизге. Биздин президентибиз азыр канча жашта? Мындай кичине багыттыр биз. Мен 50 жашта болуш керек. Аны негизи баарыбыз билишибиз керек да, ар бир адамдын бул парсы болуш керек да. Парс болбосо да, бирок эми обязанность. Ушул мамлекетте жашап жаткандан кийин 60 ашып калган болуш керек, Бул жактан кичине жаңы болуп атасыз. Биринчи айткан жообуңуз кичине жакыныраак болчу да. Ойлонуп көрүңүз, демек, Мерим, сиздин убактыңыз бар. Дагы да болсо ойлонууга биздин президентибиз канча жашта учурда? Мирбек, атайын даярдап келген окшойсуз, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата. Өзүңүз билесиз да. Элүүдөн өтүп калган, бирок, Ооба. Ошон менен убактыңыз бүттү, Мерим. Мен Жообуңуз кандай? подсказ берейин.
бир жумада канча күн бар? Бир жумадагы 57-деби? Туура айттыңыз, туура. Азаматсыз, Мерим. Рахмат. Мерим, азаматсыз. Эми сиздин сурооңузду угалы. Мен деген Галисим Ардакта экен да, жанымда турат. Экөөбүз суроо беребиз. Оңой эле суроо. Агентикке суроо да. Сиз да оңойраак бериңиз мага. Эсте айтпайм. Ой, эсте албай калдыңызбы? Да, бир кичинекей киши бар да. Ал деген 9-этажда жашайт да. Анан күндө жумушка баратканда лифт менен түшөт. Лифт менен түшөт. Жумуштан келаткан болсо, жөө чыгат да. Айнур эже сиз билсеңиз айтпаңыз. Мен билем, макул айтпайын. Эмне себептен жөө чыгат? Ошо эмне себептен жөө чыгат? Убакыт кетти, Мирбек ойлонобуз. Ошондо Мына, элестетиңиз? Жөө чыгат экен, ана жөө түшөт, Жок. Мына, үйүнөн жумушту көздөй кетип бара жатканда лифт менен түшөт. Ал эми үйүнө келе жатканда жумуштан лифтке түшпөйт дагы, үйүнө чейин барат. Жөө барат да, тепкичтер менен. Тепкичтен жөө барат, Эмне себептен? Эмнеге лифтке түшпөйт? Чыгарда жөө чыгат, түшкөндө лифт менен түшөт экен, Наоборот экен Эми может кичине физкультураны заниматься Дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, Бул спортко тийиштүү эмес, Жок. Ал канчанчы этажда жашайт экен? 9-чу. 9-чу этажда, Бою узун бекен? Жок, бою кичинекей. Бою кичинекейби? Анда тиги кнопканы басканга бою жетпей калат да, ошол эле. Туура. Чын айтканда бул суроону билчүмүн. Жөн эле биз менен ойнодуңуз. Жакшы, эми чечүүчү суроону сиз бериңиз Меримге, анан ошол менен кимге бул добуш кетет байкайлы. Логикалык суроолордон берели анда, Итти деген ушул 5 метрлик жипке байлап коюптур да. Бирок ит 100 метрге чейин чуркап кетиптир да. Кантип? Убакыт кетти, 1 минут ойлонуңуз. 5 метр жипке байланган ит 100 метр чуркап кетет. Кантип? Ошо кантип чуркайт ошон? Бул логический сурообу? Ооба, ойлонуңуз. Абдан жакшылап ойлонсоңуз, Мерим. Анда деген эмеспи, мындай жана жүгүртмөй сенсор барат го, ошондой эмеспи? Бир ордунда эле ары бери чуркай берген дебейсизби? Анан бардыгын эсептегенде 100 метр чыккан деп. Жипке байланып атпайбы? Чын жырмес да, жипке байланып. Жипке. Жакшылап ойлонуңуз, Мерим, убактыңыз бар. Кандай жооп алып болдук экен? 5 метрдеги жипке. Бир ит, дагы бир жолу кайталап коесузбу? Эки ит эмес, бир ит. Бир итти 5 метрлик жипке байлаган, байлаптыр. Ошол ит 100 метрге чуркап кеттир да. Ошо кантип чуркап кетти, ошончо 5 метр. Анткени жөн эле байлап койгондо итти, Ооба, байлап койгондо. Анан кантип берет? 3, 2, 1. Ошон менен жооп, Мерим. Ал байланып турган чуркай албайт да, ошол болушу эмеспи? Чуркай албаса анда 100 метр кантип чуркат? Ошондо ордунда эле чуркай берет, анан ошодо 100 болот. Тилекке каршы бул туура эмес жооп болду. Мерим, рахмат айтабыз сизге байланышка чыкканыңыз үчүн. Ошентсе дагы Мирбек сизге бир добуш. Анткени туура эмес болуп калбады жооп. 2-1 эсебинде оюн уланууда. Ал эми бул суроонун жообун эгер сиз билсеңиз, анда 6100 сандарына туура жоопторду узатыңыз. Дагы бир жолу кайталап коелу суроону. 5 метрлик жипке байланган ит. Итти байлап коюптур да. Ошол ит болсо деген 100 метрге чуркап кеттир. Ошол кантип чуркап кетти? Мына ушундай ардактуу достор, 6100 сандарына туура жоопторду күтөбүз. 5 метрге байланган Жок, андай эмес. 5 метрдеги жипти итке байлап коюптур да. Ошол ит 100 метрге чуркап кеттир. Кантип? Бул суроонун жообун сиз билишиңиз керек. 6100 сандарына узатыңыз, дал ушундай белекке ээ болосуз. Тумар Чекит ФМ медиа порталынан. Ал эми алдыда болсо сиздин дагы жаңы клибиңизди презентациялайбыз. Буюрса, ал тууралуу да эсиңиздерге салып өтөйүн. Барам сагаттуу чыгарманы буюрса, сиз азыр бир аздан кийин көрө аласыз. Буюрса. Ал эми азыр болсо, ал клиптен дагы да болсо үзүндү көрүүдөн тажабайбыз, көрөбүз жолу. Sana
Тумар радиосында сараттан түндөр түнкү шоу суланууда. Ал эми бүгүн бизде конокто Мирбек Зорро өз айткандай. 2-1 эсебинде уланууда. Эсеп ушундай болуп калды. Ал эми жогоруда биз суроо бердик го. Ал суроонун жообу келген экен. Сиз суроону жана жообун айтып койсоңуз болот. Экинчи суроого келип. Ооба, экинчи суроо тууралуу айтып жатабыз. Ошо жип жөнүндө. Ит жөнүндө. Негизинен ошо 5 метрлик жипти итке байлап койгондо, ошондо бир жагы байланган эмес болчу да. Жөн эле жипти байлап койгон. Ооба, жөн эле байланып койгон. Жипти байлап койгон, ал 100 жип метр эмес, 1000 метр эле эле километр чуркай берет да. Ошол эле суроо болчу. Мына ушундай жооп болчу. Ал эми мен эми бул жактан ылгайын. Кайсынысы туура эмес экенин ошол себептен мындай жооптор келген. Менин оюмча жиптен бошонуп кеткен дейт. Жок, үзүп кеткен дейт. Андай дагы эмес. Кийинкиси себеби жипти эч нерсеге байлабай итке байлап койгон да дейт. Дал ушул суроого туура жоопту берген 0250 менен аяктан абонент сизге кол чалуулар азаматсыз. Тумар ЧКТ медиа порталынан сизге дал ушундай белекти тапшырууга даярбыз. Буюрса эртең сиз менен кесиптештерим байланышат. Ал эми биринчи суроону дагы да болсо жаңыртып коелучу, анткени туура жооп азыркыга чейин келе элек. Бул эми негизи караңгылык жөнүндө темалар, суроолордун жообу табыш кыйын да, эмачы. Эң оор суроолор да, оор суроолор. Караңгылыкты кантип өлчөсө болот? Дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берип көрөлү. Караңгылыкты кантип өлчөсө болот деген суроого туура жоопту узатып көрүңүз. Эгерде жооп азыр дагы табылбаса, бир 5 мүнөт ичинде, анда биз өзүбүз эле айтып беребиз, Ошондо ошондо оюнду улантабыз азыр, Кийинки угарманыбыз бар болсо кабыл алууга даярбыз. Номерибиз 510181, шаарыбыздын коду 0312. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Тилекке каршы угарманыбызды уга албай жатабыз. Саламатсызбы? Жок. Кийинки угарманды кабыл алууга даярбыз. Сиз байланышка чыгып көрүңүз. 510181 студиянын номери. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Атым Кенже. Кош келиптирсиз Кенже. Саламатсыздарбы Мирбек? Саламатсыздарбы? Кенже. Кандай? Жакшы. Образыңар жакшы экен бүгүн. Жактыбы сизге? Ооба. Жарашыптырбы? Таныбай калгам, таныбай анан маскасын чечкенде. Ошондо ишендиңиз, Мирбек экен? Ишендим. Жакшы. Анда эмесе оюнду уланталы, Макул. Сиз кандай суроо бересиз? Мен суроом Кенже эжеге кандай суроолордон бересиз? Оңойраак. Оңойраак, Ушу Кыргызстандагы вице-президенттин аты ким? Кимдин? Вице-президенттин. Вице-президент, ой. Азыр. Сиз вице-президент дедиңизби? Ушу Кыргызстанда вице-президенттин аты ким ушу Кыргызстанда? Вице-президент. Вице-премьер, Вице-президенттин аты ким? Ойлонуңуз Кенже. Жооп берүүгө аракет кылып көрүңүз. Ушу жакында эле назначить этти да. Кечээ эле болуш керек эми. Массалык маалыматтардан жакшы эле артта калбай элесизби? Ооба, интернетте болуп турам. Азыр жанымда жок болсо интернет. Жакшы болгон турбайбы? Бизге жакшы болуп турат. Ошондо акыркы 10 секунд ойлонуңуз. Жооп, ар кандай жооп болушу мүмкүн деп ойлонуп көрбөйсүзбү Кенже? Баштамгасын. Кимди ойлоп жатасыз? Эми бул убактыңыз бүтүп калды ошондо. Созулган тамгалар менен башталат. Жеңил. Акыркы жооп ошондо Кенже, анткени убактыңыз бүтүп калды. Жоомат отурду. Кандай? Жок, ал премьер-министр да. Ошондо жооп жок окшойт, Тилекке каршы Кенже рахмат айтабыз кызыктуу оюн курганыңыз үчүн. Эсепти сизге берет окшойбуз. 3-1 эсебинде куттуктайбыз. Рахмат. Ай, Зорро. Мындай суроолорго каяктан таап келдиңиз? Эми негизинен бул жөнөкөй эле оңой эле суроо болчу. Себеп дегенде эми вице-президент жок да бизде. Ой. Ошол себептен вице-премьер бар. Мына ушул жоопту бергениңизде Кенже, сиз Мирбекке туура жооп узатууга суроо узатууга мүмкүнчүлүк алмак экенсиз. 510181 студиянын номери. Кийинки оюнчубузду күтөбүз. Байланышка чыккан бар болсо кабыл алууга даярбыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы, атыңыз ким болот? Адинай. Адинай, кош келиптирсиз. Мирбек менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы. Саламатсыздарбы? Адинай.
Ким суроо берет? Адинайга суроону сиз бересиз. Биз беребиз, суроону. Адинай, силер футболго кандайсыздар? Футбол жөнүндө бербейиңиз суроо. Бирок аябай оңой да? Жок, билбейм футбол жөнүндө. Башка бериңиз. Логикалык суроолордон берели анда. Анда ушул 10 метрлик шатыдан ушу эч нерсесин сындырбай ушу кантип секирип түштү болот? Секирип түштү? Секирип, бирок эч нерсе сынбаш керек да, ошо 10 метрлик шатыдан. Буту менен де түшөт го? Жакшылап ойлонуңуз, секирет экен ал адам, бирок эч жери сынбай түшөт экен, түшөбү же түшпөй калабы? Шатын кармап түшөт. Жок. Бир эле жолу секириш керек да. Ойлонуңуз эми жакшылап. Бул логикалык суроо экен, Адинай сизге багыт берип өтөлү. Анан ал 10 метрлик шатыдан кантип бир секирик менен эч жерин сындырбай секирип түшүүгө мүмкүн. 10 метрлик шаты болбойт. Элестетиңиз болот, 100 метрлик да болот. Сиз деле секирип түшсөңүз эч жериңиз сынбайт да. Шаты менен түш кетет кандай? Секирбей элечи шаты менен. Секирет да, кантип секирбейт? Акыркы секунд 3, 2, 1, ошондо багыт берип коелу. Акыркы жооп. Эми лестницанын тепкичтери көп го, любой менен секире берсе болот го. Акыркы жооп ошону менен. Шаты менен эле түш кетет, секирбей элечи. Секирбей эле шаты менен түшүш керек. Бул тилекке каршы туура эмес жооп. Адинай, рахмат айтабыз. Ошондо бул суроону азыр кийинки угарманыбызга берип көрөбүзбү? Жок, убакыт боюнча азыр биз СМС билдирүүнү кабыл алышыбыз керек экен. Демек, бул суроону да бир жолу жаңыртып койсоңуз, Мирбек. 10 метрлик шатыдан бир жолу секирип, бирок эч нерсесин сындырбай, ошо кантип секирсе болот? Бул суроонун жоопторун сизден күтөлү. Туура жооп узатсаңыз Тумар Чекитов медиа порталынан дал ушундай белекке ээ болосуз. Чамдаңыз 6100 сандарына суроолорго болгон жоопторду узатыңыз. Ал эми азыр болсо Мирбек сизге ысык салам, образыңыз абдан жакты. Бар болуңуз, үй бүлөлүк бакыт каалаймын билдирүүсүн Гүлнур узаткан экен. Кийинки билдирүү мындай дейт: салам радио Тумар, Мирбек сизге жагымдуу кеч каалаймын. Образыңыз үчүн рахмат. 5 деген баа коем дейт. Рахмат, бардык кыздарга чоң рахмат. Эми бир видеоклип көрөлү, бир угалы. Ал эми биз болсо эсиңиздерге салып өтөбүз. Буюрса, алдыңкы мүнөттөрдө Мирбек Атабековдон жагымдуу премьера Барам сагаттуу клипинин презентациясы бардыгыбызды күтүп турат. Ага чейин жагымдуу видеоклипти көрөбүз. Эгерде Тумар радиосун угуп жатсаңыз, анда 102.5 жана 103.2 жаштыгынан эч кайда алыстабаңыз. Телефонумуз болсо 510181, шаарыбыздын коду 03126100 сандарына дагы да болсо СМС каттарды күтөбүз. Устав от суеты этих скучных дней, сегодня ночью я в компании друзей. Я не помню, что льется в мой бокал. Я хочу, чтобы весь клуб сегодня танцевал. Пусть микрофон горит, танцпол качает бит, а мы с тобой друг друга не знаем. Толпа людей кричит, и город мой не спит, а мы с тобой друг друга теряем. Ты позови, и я пойду за тобой. Веди меня, и я пойду за тобой. Возьми за руку, я пойду за тобой, за тобой. Эй. Наши взгляды сходятся в темноте. Моя рука уже крепко в твоей руке. Я не знаю, кто ты, но мне нравится быть в твоих объятиях и танцевать. Пусть микрофон
горит, танцпол качает бит, а мы с тобой друг друга не знаем. Толпа людей кричит, и город мой не спит, а мы с тобой друг друга теряем. Ты позови, и я пойду за тобой, веди меня, и я пойду за тобой, возьми за руку, я пойду за тобой, за тобой. Просто потанцуй со мной, и не нужно лишних слов. Так приятно быть с тобой, а может это любовь. Пусть микрофон горит, танцпол качает бит, а мы с тобой друг друга не знаем. Толпа людей кричит, и город мой не спит, а мы с тобой друг друга теряем. Ты позови, и я пойду за тобой, веди меня, и я пойду за тобой, возьми за руку, я пойду за тобой, за тобой. Жиырма үч элүү төрт Кыргызстанда, а бизде болсо Саратан түндүрү түнкү шоусу уланууда. Интеллектуалдык шоу таймашка сиз да кош келиңиз. Бүгүн бизде конокто Мирбек Атабеков Зорронун образында. Эгерде бул образды сиз азыр Тумар радиосунан угуп көрө албай жатам десеңиз, анда Тумар Чекит ФМ Борбор Азиядагы биринчи медиа порталга кош келиңиз. Мирбек, эсеп боюнча 3-1 сиз алдыдасыз. А мен болсо жогоруда берген сурооңуздун жообун аныктабайлыбы, кандай дейсиз? Шаты боюнча. Шаты боюнча. Суроосун жаңыртып, анан жообун айтып берсеңиз, мен эң алгачкы келген угарманыбызды куттуктаганга даяр болоюн. Суроосу болсо деген 10 метрлик шатыдан кантип бир жолу секирип, бирок эч мүчөсүн сындырбай, эч нерсе болбой эле секирип кетсе болот деген суроого. Жообу деген бул шатынын ушул 1 метрлик эле жанагы тепкичинен секирсе, ошондой эч нерсе сынбайт. 10 метрлик шатолоо, 100 метрлик шатолоо, анын эң астынан санаганда биринчи тепкичинен секирсек, эч жери сынбайт. Бул жоопту акыркы сандары 23:07 менен аяктан абонент узаткан экен. Куттуктайбыз сизге бул гол чабуулар 23:07 абоненти жана бул белек дагы сиздики. Андан мурун дагы суроо жаңырды эле, караңгылык тууралуу 6 суроону жаңыртып жообун айта бериңиз, анткени бактылуу угарманыбыз бар экен. Жообун таап турбу. Негизи караңгылыктын кантип өлчөсө деген суроого бул өлчөнбөйт. Ооба, мындай деп буга жооп жок. Себеп дегенде бул жарыктыктын жоктугун эле билдирет да бул. Мындай жооп келген экен. Салам радио Тумар жана Мирбек байке, образыңыз мыкты экен. Менин оюмча караңгылыкты мен өлчөй албаймын. Ошол себептен бул суроонун жообу жок деп ойлоймун деп акыркы сандары 96-70 менен аяктан абонент узаткан. Кол чабуулар сизге. Көпчүлүгү ар кандай нерселер менен өлчөсө, сиз туура жоопту узаткан экен. Ошол себептен 61:00 сандарына туура жооп узатканыңыз үчүн Тумар Чекит ФМ медиа порталынан сизге да белек берилет. Дагы мындай билдирүү келиптир. Ырдааганыңыз абдан жагат, бар болуңуз, сизди абдан жакшы көрөт кыргыз эли дейт. Рахмат. Кийинкиси, Ассалам радио Тумар, Мирбек качан ырдайт? Күтүп жатабыз дейт. 1960 абоненти. Качан ырдайсыз? Эфирдин аягына ырдайбыз, Кудай бурса. Макул, эфирдин аягында ырдаталы. Кийинкиси сураныч, Мирбек, сен ырдаганың абдан жагат. Менин карындашымдын бүгүн туулган күнү эле, аты Айдина, куттуктап койчу дейт. Айдина эң бактылуу, эң ата-энеңе керектүү, адамзатка керектүү, адамзат сүйгөн, жакшы, сулуу кыздардан болуп жүрө бер. Ардактуу достор, эгерде Мирбек Атабековго суроо берүүнү кааласаңыз, анда сөз түрдө 61:00 сандарына билдирүүлөрдү узатып, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Мен да өз учурунда суроо бергим келип жатат. Жатты эле, бирок бир аздан кийин ал суроону берет экен. Мен азыр оюнчубуз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз?
Атым Айнагүл. Айнагүл, қош келіптерсіз. Учырашып алыңыз Мирбек менен. Саламатсыз Мирбек байке. Саламатсыздарбы? Айнагүл. Кутман кечиңер менен. Бирге болсын. Қош келіптерсіз. Анда месе ойынды баштайлы, Айнагүл? Ооба. Мирбек, кайсыл суроону беребиз? Саат канча болду азыр? Азырбы? Түнкү 12-ге 2 мүнөт калды. 2 мүнөт калды. Анда ушул убакытка тиешелүү бир суроо берейин. Негизи адамдар түнкү саат 12-де эмне кылышат? Айнагүл, сизден суранычы радио приемниктин добушуңуз айтыңыз. Жана бул суроо жаңырды, 1 мүнөт убакыт берели. Түн жарымда адамдар эмне кылышат? Түнкү саат 12-де бардык адамдар эмне кылышат? Түнкү саат 12-де бардык адамдар эмне кылышат? уктайт. Жок. Жакшылап ойлонуңуз. Бул логикалык суроо, Түнкү саат 12-де бардык адамзат эмне кылышат? Дүнү жүзүндөгү бардык адамзат эмне кылат? Түнкү 12-де. Жакшылап ойлонуңуз, Айнагүл, убактыңыз азайып баратат. Кана 20 секундтук убактыңыз бар экен. Мейл, жоболсо мындай суроо берейинчи. Түнкү саат Жок, болбойт. 12-ден кийин Ушул эле суроону. подсказка берип коёюн. Эми билбейм. 12-ден кийин эмне болушат адамдар? Вампир болуп кетеби же зор болуп кетеби? Түнкү саат 12-ден кийин адамдар жаңы күнгө өтүшөт. Ошондо бул акыркы жок. Окшошуп кетти, кичине окшошуп. Бирок тилекке каршы убакытта бүтүп калды, көпкө да ойлондура албайбыз. Анан биз дагы жаңы күнгө өтөлү дагы бул суроону СМСчилерге узаталы. 6100 сандарына туура жооп узатыңыз. Дагы ушул суроону жаңыртып койсоңуз. Түнкү саат 12-де бардык адамзат эмне болушат? Эмне болушат? Абдан кызыктуу суроо экен. Мен да жообун билип алайын. Буюрса бир видеоклип көрөлү же бир ыр угалы. Сиз болсо туура жоопту 6100 сандарына узатыңыз. Түнкү саат 12-ден кийин адамзат эмне кылат? Мына дал ушул түнкү саат 12-де кирип келди. Алдыда премьера күтөт сизди. Ага чейин дагы бир аз күтө туруңуздар. Ал эми азыр болсо дал ошол эле мындай жаңы эле клиптердин арасына кирген Мирбек Атабековдон суранамын, кечир мени, бирге көрөлү. Azgırılıp sezim menин oyno Ayrıldım özsüngdен Bizi suyup bizdi çamıkta oylo Sağa jagыш üçün izde ayla Çalgan aytып aldadım Seni jogotudan korkuanda Көрбөп түрүңүн сенде жанды Көзөрүңдөн сыйкыр барбы Көңүлүмдөн орун алдың Жан дүйнөмдөн тынчын алып Жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс Сенсиз калдым эми жалгыз Жүрөгүмдү ээреп алды Бар дүйнөмө бүрүк салды Жалын болуп күйүп жаным күйүп салдың Багы сен жок сезилбеди Жүдө тура сезиммени Сагынычка эспейемми Келчи теги Суранамын кечир мени Алынып жүрөк кезип кайра Арда эмесимди Ал күндөрү мени солубас дайра Эми сезимдерим издеп айла Жалгыздыкка кезигим Сени сүйөм деген сөзүм кайда Көрбөп түрүмүн сендей жанды Көзөрүңдөн сыйкыр барбы Көңүлүмдөн орун алдың Жан дүйнөмдөн тынчын алып Жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс Эми сенсиз калдым жалгыз Жүрөгүмдү ээреп алды Бар дүйнөмө бүрүк салды Жалын болуп күйүп жаным күйүп салды
кылчым мени жалгыз калтырбай суранамын кечир мени Достор, мына ошентип 29 августка дагы аман-эсен кирип алдык. Бардыңыздарга бейпил түн каалай кетели. Бирок 1 сааттан кийин азырынча уктабай турабыз. 1 сааттык эфирдагы да болсо бар Саратан түндөр түнкү шоусу уланууда. Мирбек Атабеков бизде конокто, Зорранын образында. Мирбек, 12ден деле өттү. Мен эч кандай вампир деле болгон жокмун. Сиз деле өзгөргөн жоксуз. Жанакы суроого карап атам да. Ошондой элеби? Эчтеке деле кылган жокпуз. Эчтеке деле кылган жоксуз го. Эмнеге суроону бердиңиз? Биздин угармандарыбыз эмне кылып атат болуп экен, көрөрмандарыбыз. Ошону айтам да. Ошол кызык болуп жатат. Анткени ал 7 миллиард адамдын арасына биз деле киребиз, биздин көрүүчүлөр деле кирет, угармандарыбыз деле кирет, а бирок биз билбей жатабыз го эмне болуп жатканын. 12ден эми ар кандай болушу мүмкүн да. Нерсе, мен мисалы үчүн жеке бизде, сизде, менде, билбейм, сизде өзгөрүү болдубу, менде өзгөрүү болгон жок. Эми бирок бул аябай философиялык. Фантазия менен эсимдай, фантазиядан ой жүгүртсө ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Макул, анда мындай дейт, уктайт дейт, уктабайт экенбиз, биз ойго элебиз. Кийинкиси кутман кеч түн ортосу болот дейт. Эми ал сөзсүз түрдө биз түн ортосунда деген суроо бердик да, Түн ортосунда эмне болот деп. Бардык адамзат 12ден кийин өз иштерин кылат дейт. Түш көрөт дейт. Эми уктап жаткандар мүмкүн түш көрөт. 12 чейин түш көрбөй калабы ошондо. Эми кээ бирлер түн иштешет, кээ бирлер күндүз иштешет. Эми ар кандай оокат кылышат да. Ооба да. Ошентсе дагы туура жооп дагы бар экен. Абдан сүйүндүм. Туура жоопту айтыңыз, анан мен угарманды атайын. 12ден кийин адамзаттын бардыгы тең ушу бир күнгө картайышат. Мына ушундай туура жооп болду. Ал эми бул жоопту бизге эң алгачкылардан болуп акыркысында 0005 менен аяктан абонент узаткан куттуктайбыз сизди. Тумар Чекит FM медиа порталынан да ушундай белекей болдуңуз. Бир күнгө картаят деген жооп келген. Андан сырткары үкү болушат дейт, укташат, Саратанды көрүшөт, бир күнгө чоңоёт жана башка көптөгөн жооптор келген. Ушунча дагы эң алгачкы угарманыбызды куттуктайлы. Эсеп болсо 4-1 сиз алдыдасыз, дагы да болсо демек мен утулайын деп келгем. Азыр утулайын деп келдиңиз. Башына эле утулайын деп келгем, чын айтканда, ошон үчүн оңой суроолорду даярдап келгем да. Байкайлы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз? Клара. Атыңыз? Клара. Клара, кош келиптирсиз. Мирбек менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы, Мирбек баке? Саламатчылык, Клара. Образыңыз аябай жакты. Рахмат. Окуулар кандай? Жакшы. Жакшы окуп атасызбы? Жакшы суроолор даярдадыңызбы? Ооба. Мында болсо Кларадан жооп күтпөлү биринчи. Жок, болбойт. Сиз биринчи суроо бересиз, эгерде Клара туура жооп берсе, анда сиз жооп берүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Жакшы, Клара, мен сизге жөнөкөй суроо берейин, анда. Ушу жумуртканы 3 метрге ыргытса? Жумуртканы деген 3 жумуртка азыр. Жумуртка азыр. Сүрдөңүз. Жумуртканы деген 3 метрге кантип сындырбай ыргытса болот? Эгер аны сууга ыргытса? Сууга ыргытса? Жок, суудан сынат. Бышырып? Жок. Жакшылап ойлонуңуз. Тоголотуп ыргытса эгерчи? Жок, 3 метрге мындай ыргытасың да мынтип туруп. Анан ошо 3 метрге эгер сууга ыргытса? Жок, жумуртканы деген сындырбай ыргытыш керек да. Суудан сынып калат да. Багыт бере аласызбы? Эми багыт берсем таба аласыз да.
Сиздин акыркы 15 секундуңуз бар, жакшылап ойлонуңуз, Клара. Жумуртканы эмне кылып ыргытса 3 метрден, анан ал сынбай түшөт. Жакшылап ойлонуңуз, логикалык суроо. Жана шатыга бир аз окшош кетет окшойт. Оңой эле суроосу. 3, 2, 1, акыркы секунд, ушунда акыркы жооп. Жооп жок. Тилекке каршы жооп жок. Клара, рахмат айтабыз, ушунча да кызыктуу оюн болду окшойт. Бул суроону кийинки угарманга берүүгө даярбыз. Азырынча эсепти сизге эсептебей туралы 4-1 дагы да болсо 510181 бул студия номери. Шаарыбыздын коду 0312. Ал эми алдыда болсо Мирбек Атабековдун жагымдуу клибинин дагы презентациясын өткөрүп жибербеңиз. Ага чейин интеллектуалдык шоу программабыз уланат. Угарманыбыз, көрүүчүбүз бар окшойт. Саламатсызбы? Саламатсыз. Котмондо кеч атыңыз? Жыргал. Ким? Жыргал. Жыргал, кош келиптирсиз. Мирбек менен учурашып алыңыз. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Жыргал байке. Мына бүгүн бизди жыргатайын деген жакшы суроолор даярдаңыз сиз дагы. Биз да сизди жыргатабыз бүгүн. Эме, ушул эле суроону берели, жаңы эле сиз берген суроону. Ушу жумурткан деген 3 метрге кантип сындырып ыргытса болот? Убакыт кетти. 4 метрге керек да, 4 метрге. Тура жооп. Азаматсыз. Бул болчолор сизге 4 метрге ыргытканы сынбайт. Биринчи 3 метринде сынбайт, анан акыркы 1 метринде сынып калат. Ошондой Жыргал байке, эми сиз Мирбекке суроо узатыңыз. Мен макалдын баарын айтайын. Мирбек уласын, Эр жигит элин сагынат. Макал айтып атасыз, Жок, анекдот айтат. Эр жигит элин сагынат. Анан сиз улаңыз. 1 минут берели, эр жигит элин сагынат. Бул макалдын жарымы кандай болуп калат? Жакшылап ойлонуңуз. Эр жигит элин сагынат. Кыз киши күйөөсүн сагынат. Жок. Эр жигит элин сагынат. Ушуга эме мындай ыркашкан сөз болуш керек, туурабы? Ушуна ыркашып калат. Ойлонуңуз. Эме мындай подсказка бере аласызбы? Эмне жөнүндө болот кийинки фразасы? Оңой эле, ушуну билбесеңиз билбейм. Жөн, бизде макалдар көп да, макалдан көп нерсе жок го бизде. Анын баарын жатып берсек, жашоо бүткүгө чейин жаттап албайсыңбы алардын баарын? Ошондо акыркы секундтар 5, 4, 3, 2, эр жигит элин сагынат. 1. Анан? По-любому сагынат. Каласа да сагынат. Ошондо туура эмес болду окшойт. Жооп сиздин жообуңузду каалайм. Эр жигит элин сагынат, каз өрдөк көлүн сагынат. Азаматсыз кол чабуулар сизге. Животныйлар жөнүндө, канаттуулар жөнүндө болот деп койсоңуз да, тапмак элес да. Тура тапмакта. Жыргал бул суроосу менен жыргатпай койду окшойт. Сизде ошентсе да угармандарыбыз жыргады, анткени алардын эсебине дагы 1 упай кетти. Ал эми Жыргал, бул көрүп турган белек сиздики. Трубканы койбой туруңуз, эфирден сырткары биздин кесиптештер сиз менен сүйлөшмөкчү. 4-2 эсебинде оюн улантылууда. Сизден билдирүүлөрдү күтөбүз 6100 сандарына. Андан сырткары 510181 бул студия номери. Байланышка чыгып, оюнга катышсаңыз болот. Дагы да болсо эскертүүбүз керек. Алдыда буюрса Мирбек Атабековдун Барам сагаттуу клибине жакшынакай презентациясын көрүүгө камданып туруңуз. Буюрса ага чейин болсо жакшынакай клипти чогуу көрөлү жана чогуу угалы Бангор группасынан. Звезды мерцали в ту ночь, только нам с тобой. Мою душу обнимает твой нежный взгляд между мной и тобой. Нет
должно быть преград. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Мне как сказочный луч твои глаза, осенним солнцем озарен, как никогда. Ты пойми, что ты только одна, и образ твой в душе навсегда. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Среди ясных дней. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Айсулу, обними, поцелуй меня. Айсулу, ты мой свет, ты любовь моя. Айсулу, ты цветок из родных степей. Я хочу быть с тобой среди ясных дней. Төртеки эсегинде оюн уланууда. Бүгүн бизде конокто Зоррон образында Мирбек Атабеков. Дайыр жолугутман кеч. Кон кеч Зоррон. Кош келипсиз. Бардыгы жакшыбы? Жакшы. Кечке эле учурашып атканыбыз жок атат. Эми азыр кошулган угармандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз бар чыгар. Алар менен учурашып туралы деп турабы? Күтүп атабыз. Мирбек, бүгүнкү образыңыз тууралуу мен кыскача бир маалымат айтып өтпөймүнбү сизге? Буюрса, сентябрь айынын башында, бир аздан кийин гана, бир аз күндөн кийин гана Тумар радиосунда дал ушул Саратан түндөрүнүн биз жыйынтыктоочу атайын жакшынакай кечесин өткөрөбүз. Ал кечеде Саратан түндөрүнө келген ар бир конок өзүнүн образында келет жана эң мыкты номинацияларга ээ болушу мүмкүн. Учурдан пайдаланып көрөрмандарыңыздан сурап өтсөңүз болот. Образыма добуш берип койгула, Тумар Чекит ФМ медиа порталына кириңиздер деп. Эми мен мага добуш бергиле деп айткандан алысмын. Мыкты образга. Бирок ички в глубине души мындай мага добуш бергиле айткым келип атат да. Бирок мага добуш бербегиле. Калыс чечкиле кимге кааласаңар, ошо каалаган жүрөгүңөр кимге кааласа ошого добуш бергиле. Ушул эле учурда мага да берип койгула. Ушул эле учурда дагы экинчи номинация бар, Мисс Селфи жана Мистер Селфи. Мен билем, сиз Инстаграмда жакшы эле колдоносуз бул социалдык тармакты. Анан селфиге сүрөткө түшөсүзбү, түшүп жүрүсүз, Мындай аз болсо дагы. Кеди. Ооба. Азыр дал ошондой өзгөчө учур келди окшойт. Оюлдук телефонду колго алабыз. Тумар радиосунда Саратан түндөрүндө түз эфирде Мирбек Атабеков селфи сүрөткө түшөт. Анан бул сүрөткө сиз болсо Тумар Чекит ФМ медиа порталынын расмий баракчасын Инстаграмдан таап, ал жерде добуш берсеңиз болот кана.
Өзгөчө Зорронун сүрөтүн азыр бирге көрөбүз. Кана сүрөттү көрсөтүп койсоңуз, кандай сүрөт пайда болду? Сүрөттөр абдан сон болду. Мүмкүн башка ракурстан алып көрөбүз. Зоро просто маскасын чечсе ушундай Зоро да. Просто маскачаны баары билбейт да. Билбейт. Демек ушул сүрөткө добуш берсеңиздер болот. Кичинөйдөрөк. Жок, могу сүрөт кичине симпатичныраак болуп тур да. Кичинөйдөрөк, өйдөрөк. Ой, анчалык эмес. Сурал болду. Жок. Ошентсе да мына кичинөйдөрөк кылып койсоңуз. Мына болду, көрдү окшойт. Эми ушул сүрөткө сиз добуш бериңиз. Ал эми бизде оюнчубуз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким болот? Марина. Марина эже, кош келиптирсиз. Мирбек менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы, Мирбек. Саламатсызбы, Марина эже? Образыңар жакты бизге. Рахмат. Сиз кыргызбы? Же оруссузбу? Же Кыргыз. Атыңыз жакшы экен. Рахмат. Марина да атыңыз? Марина. Майрамгүл? Марина. Рахмат. Марина эже, сиздин суроолоруңуз Марина эжеден суроо күтпөлү. Мен кечке эле суроо берип атып. Жок, кандай болбойт, Мирбек. Оюндун шарты боюнча сиз бересиз суроо. Анда деген Марина эже, эң оңой суроо берем. Америкада футболду эмне деп аташат? Убакыт кетти, 1 мүнөт ойлонууга. Марина эже, ойлонуңуз, Америкада футболду эмне деп аташат? Америкада футболду. Кадимки эле биздин футболду. Кадимки Англияда пайда болгон футболду Америкада эмне деп аташат? Бодибилдинг беле? Кандай? Бодибилдинг. Жок, бодибилдинг ал эме, жанагы качокторду айтышат. Качкарандарды. Бирок спорт жөнүндө айттыңыз, жакшы жакындадыңыз. Футболисттер деле бар да, бодибилдингден заниматься этишет. Бул С тамгасынан башталат. С тамгасынан башталат экен, акыркы 10 секунд ойлонуңуз. Соккер. Туптур айттыңыз. Эже туура айтты. Соккер. Куттуктайбыз. Азаматсыз, эми Марина эже, сиздин сурооңузду угалы. Толкундабаңыз. Бөтөлкөдө 3 бар. Бөтөлкөдө 3 анан. 3 эмне бар? Ал деген азыр подсказка айтып кетсем. Суроо жаңырды. Болушу мүмкүн, ичинде болушу мүмкүн. Негизи эле ошол бөтөлкөдө 3 бар. Эмне болушу мүмкүн? Крышкасында болушу мүмкүн. Бөтөлкө туруш өзүндө 3 бар. Бөтөлкөдө 3 бар. Бөтөлкө бир эле бөтөлкө турабы? Ооба. Бир эле бөтөлкөдө 3 бар. Мен түшүндүм окшойт. Спирт бар. Бөтөлкөдө деген бөтөлкөдөн 3 бар. Ой. Азаматсыз турабы? Же туура эмеспи? Ой дегенибизге караганда туура эле окшойт. Азаматсыз, Мирбек, эми сиздин сурооңуз Маринага. Кружкада канча кружка бар? Тамаша. Ушул жана футбол ойногон топ бар го? Ошол топ менен кадимки мык бар го? Мык. Ошонун баягы эме окшоштук жактары бар экен да? Ошо эмнеси менен окшош булар? Футбол тобу менен мыктын эмнеси окшош? Ойлонобуз 1 мүнөт. Мирбек, мындай суроолордун баарын кайдан таап чыктыңыз? Зоролор, өзгөчө суроолорду билет экен. Зоролордун суроосу. Мык менен топ болсо, анан мык болсо, эмне окшоштугу болушу мүмкүн? Айырмасын айтыш керекпи же окшоштук жактарында? Окшош жерин айтсаңыз. Окшош жеринен? Эмнеси окшош? Мык кичинекей. Анан жакшынакай топ. Эмнеси окшош? Эмне кылышат? Мык менен эмне кылат? Ойлонолу. Мык деле кирет, топ деле кирет. Кайда кирет? Каяка кирет?
Уақыт бүтті. Мирбек турабы же тура эмеспи жок? Топ гол болуп кирет, а мык дуалга кирет. Тура, же тура эмеспи? Тура. Азаматсыз Марина, сизди куттуктайбыз. Бул белек сиздики. Тумар Чекитов медиа порталынан сумка, кружка жана футболка. Куттуктайбыз. Эфирден сырткары сиз менен буюрса сүйлөшөт. Биздин кесиптештер Мирбек, ошондо эсеп 4-3 болду окшойт, 4-3 же 4-4? 4-3 болду. Ошентсе да сизди куттуктайбыз. Алдыда кандай оюн болот эми аны буюрса байкайт экенбиз. Ардактуу достор, биз болсо бир тыныгууга барып келели. Азыр болгондо дагы көптөн күткөн премьерага дагы кезекти берели. Анткени кечетен бери бардык угармандарыбыз абдан күтүп жатышат бул видеоклипти. Демек, Мирбек, айтыңызчы, барамсага аттуу ырыңызга бул видеоклипти кантип тарттыңыз, кандай болду? Кыскача. Мен клоундун костюм кийип келсем вообще эле күлмөй экенсиң. Барамсага жөнүндө айткан. Сиз өзүңүз клоундай жүрүп аткансыз негизи. Жакшы. Барамсага жөнүндө негизи бирок клоундордун деле эмеси бар да. Чувство юморлары бар. Сурооңузга карап айтып окуңузчу. Клип тууралуу. Бул клип тууралуу айтып кетсек, бул эме клиптин өзүнүн главный режиссеру бул эме Саша Белов тарткан. Клипте деген бизде Супсулуу Айжан деген кыз тартылган. Бул Айжан деген кыз биздин жакын дос балабыздын аялы болот. Жакында эле свадьбалары болду. Куттуктайбыз. Ушул клип, мен ойлойм, биздин кыргыз элибизге жакшы жагат болуш керек деп. Мына ушундай маалыматтардан кийин эми көптөн күткөн премьерага дагы кезекти беребиз, ардактуу достор. Анткени бир гана Тумар радиосунда, бир гана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында эксклюзивдүү түрдө Мирбек Атабековдон Барамсага аттуу клиптин бет ачары. Эгерде бул клипти сиз дагы азыр Пирамида телеканалын көрө албайм деп жатсаңыз, анда 3W Чекит, Тумар Чекитов медиа порталына кирип, мына азыркы мүнөттөрдү көрсөңүз болот. Эксклюзив кабыл алыңыз. Мирбек Атабеков, Барамсага. Бүлдүр күндөр бышкан кезде асманда бүркүт шаңшы учкан кезде самайларың сеңселткен ак кайыңдар самашып сагынчымды самашып сагынчымды уккан кезде Барамсага шоолалар кирпегиңди өпкөн кезде ак жамгыр нөшөрлөтүп төккөн кезде барып куусалыктан ак жүзүбүз көп күндөр арамыздан өткөн кезде Барамсага чиресин карагаттар чачкан кезде ажарын жок азындар ачкан кезде кучактап бейкучулук түн коёнун күн нуру уясына
батқан кезде барам саған. Гүлдерге арыларым қонған кезде бал чөбін оялманын сорған кезде алғашқы біз жолыққан кештегіде алтынай аспандағы толған кезде барам саған, ай барам саған. Ура, достор, мына ошентип көптөн күткөн Мирбек Атабековдун барам саат турына тартылган клипти дагы презентацияладык. Куттуктайбыз. Клип абдан мыкты болуптур. Бизге жакты. Өзгөчө жанакы пианинонун эскилиги мындай бир башкача сезимдерди тартуулайт экен. Чындап эле. Куттуктайбыз. Рахмат. Бар болуңуз. Ырдагы эми канча жылдан берки абдан популярдуу чыгармалардын бири жаңы дем, жаңы күч менен жаралган соң сөз түрдө жакшы болуптур. Убакыттан пайдаланып айтып кетсе болот да. Сөз түрдө. Ушул ырдын автору Кадыралы Артыков байкебизге чоң рахмат. Негизинен өзү жакшы болгондуктан ушундай сонун бир идеялар жаралып жатат. Ушул Кадыралы Артыков агабызга терең таазим этебиз. Сизге чоң рахмат. Ушундай ырды белекке бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Эгерде бул клипти сиз көрбөй калсаңыз, же көрсөңүз дагы жактырып, дагы көрүүнү кааласаңыз, анда Тумар Чекит ФМ Борбор радиодагы биринчи медиа порталга кош келиңиз. Эксклюзивдүү видео клипти бир гана бизден көрүүгө мүмкүн. Биз болсо оюнду уланталы 4-7 сиз алдыдасыз. Эми кийинки суроолор кандай болот экен? Аны бардыгыбыз күтөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен атыңыз? Саламатсызбы, Айнура Нурбек. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Фрунзик, кош келиптирсиз. Бизге дагы клип жакты. Үнүңүздү бийик чыгарыңызчы, жакшы угулбай жатасыз. Бизге дагы клип жакты, Нурбек. Рахмат байке. Атыңыз ким дедиңиз? Фрунзик дедиңиз, Фрунзик. Фрунзе шаарында төрөлгөнсүз экенсиз. Ошондо жакшы, аябай оригиналдуу атыңыз бар экен. Жакшы. Деген актер бар ошода. Ошо баштап. Жакшы, Фрунзик байке, анда сизге суроолордон берели эле. Баштадык оюнду. Мен ушул Зоро өзүмдүн образыма ушу Зорого тиешелүү суроолордон берейин. Зоро деген кинону көргөнсүз да? Вроде көргөм, кичи бала кезде, жакшы көрдүм. Жакшы эле көрүптүрсүз. Анда ошол Зоро тууралуу суроо берейин. Ушу Зоронун кылычынан башка дагы кандай буюмдары бар? Ойлонуңуз, 1 мүнөт убакыт берилет. Бул суроо жаңырды, Зоронун кылычынан башка кандай буюмдар бар? Ушу курал-жарак бул. Ушу курал деп деле айтып кетсе болот го, ал менен деле адамды наказывать этсе болот да, ал менен делечи. Маска. Жок, маска курал эмес да. Сиз кийип турган кийимдер бөлөк кийимдер. Ал эми кылычтын ордуна колдонот да, анычы. Не деп коет? Не деп коет? Таякчабы или неме? Камчы сыяктуу немечи, не деп коет эле. Камчы сыяктуу? Же камчы? Жана чоң узун атын унутуп атам, ошол жана цирктерде колдонот. Акыркы секундтары Фрунзик жакшылап ойлонобуз. Эмне деген куралы бар? Тасылып, мындай зоопты түрктерден дрессировщиктер тигрлердин өтчүлү бар. Ошондо убакыт бүттү, анан туура болдубу, жок, же туура эмеспи? Туура эле болду. Эми кыргызчасы эми камчы эле болот болуш керек.
камчы. Ага, туура эле жооп берди ошондо. Туура эле жооп болду. Азаматсыз, куттуктайбыз сизди. Куттуктайбыз. Фронтик эми сиз суроо бердиңиз Мирбекке. Мирбекке кандай суроо? Эки таш курса эмне болот Мирбек? Кандай? Эки таш үй салса эмне болот? Эки таш эмне кылса? Үй салса эмне болот? Эки таш? Эки кабаттуу үй салса эмне болот, эки этажбы? Аны эки таш деп. Тамаша, башка да суроо. Жок, ушу суроо жагып атат мага. Эки этаж кандай эле? Бул эки этаж үй салса эмне болот дейт. Бул суроону мен бир телевизордо Суак ажыга суроо бергенде ошондо жооп бергенде абдан жакканда. Суроосун таптыбы? Ошондо жообу бар. Башка сурооңузду бере бериңиз, башка сурооңузду. Фронтик, келиңиз мындай кылабыз. Бул суроону жокко чыгаралы. Сиз жакшынакай интеллектуалдык суроо бериңиз. Ал суроого Мирбек жооп берүүгө аракет жасасын. Мейли, серьезно деп вопрос берели. Быйыл 1-чи дүйнөлүк согуштун 100 жылдыгы тууралуу 100 жылдыгы билесиз. Ошо 1-чи дүйнөлүк согушта канча мамлекет катышты эле? 1-чи дүйнөлүк согушта канча мамлекет катышты эле? Суроо жаңырды. 1 мүнөт убакыт беребиз. Жакшылап ойлонуңуз. Бул суроо кыйыныраак болуп калат. Аны бирок ошо 1-чи дүйнөлүк согушта канча империя менет эле? Башкы империяларда атап берсин. Империялар ошо 1-чи дүйнөлүк. Ал кезде билесиз да, мындай кайсыл бир өлкөлөр биригип ошондо 1-чи дүйнөлүк согуш тууралуу канча империя катышкан? Ошо 1-чи дүйнөлүк кимдер менен? Ошо империялар жок болгондо негизи. Ооба, кимдер менен кайсы империялар жок болду эле, жоюлду эле. Суроону байке ушу так бере аласызбы? Так конкретно ушу суроону. 1-чи дүйнөлүк согуштан кийин дүйнөдө канча империялар жоюлду эле? Канча империялар жоюлган, Эми жоюлган империялар жөнүндө. Империялар билесиз да. Негизи эстесеңиз 1-чи дүйнөлүк согуш. Эми тарыхта деген эми 1-чи дүйнөлүк согушка чейин деле көп империялар болгон. Ага чейин деле мисалы согуштан кийин ошо империялар жок болгон да. Кийин жок болгон, чейин эмес. Бүткөндөн кийин, согуш бүткөндөн кийин. Согуш бүткөндөн кийин ошолор жок болгон да. Эми Римский империя болбойт, ал 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин жок болгондор деле кире берет да. Кайсы империялар билесиз? Убакыт бүттү, Мирбек. Билебизби, жокту же билбейбизби? Эми билбейбиз деле айтып коелу. Ошентип эле болчу. Утубалы. Фронтик эми сиздин туура жообуңузду угалы. Туура жооп Российский империя. СССР империясы да? Жок, ал Россия империясы жок болгон, Австро-Венгрия, Британская империя, Осман империясы 1-чи согуш бүтүндөн кийин жоюлган да. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз. Мейли, рахмат. Рахмат айтабыз. Трубканы койбой туруңуз, бул белек сиздики. Тумар Чекит ФМ медиа порталынан футболка, кружка жана сумка Азаматсыз. Мирбек 4-4 болду окшойт эсеп, ошондо. Тең болду азыр. Эми убакыт дагы бар. Убакыт бар. Болгондо да 24 мүнөттүк убакыт бар. Сиз дагы бул мүнөттөрдү пайдаланыңыз, дагы байланышка чыгуунун аракетин көрүңүз. Биз болсо клипке кезекти бергенче 1-2 суроо сизге келген экен. Мирбек байке, сизге ысык салам узатамын жана досум Нурбекти бүгүн 30 жашка чыгыш менен куттуктап коюңузчу деп Дулатбек узаткан. Нурбек, туулган күнүңүз кут болсун. Жакшы кыргыздын эр азамат жигиттеринен болуңуз. Ушу элиңизге жараган, үй бүлөңүзгө жараган мыкты ушул керектүү адамдардан болуңуз. Ак сүйлөгөн, таза сүйлөгөн жакшы адамдардан болуңуз. Дагы мындай суроо эмес өтүнүч келиптир. Мирбек 29 август бүгүн менин туулган күнүм, куттуктап коесузбу деп Айна узаткан. Кимди? Айнанын бүгүн туулган күнү экен. Айна сизде атыңызда сонун экен, ушу таптаза болуп, сиз дагы айнадай таза болуп. Эми дүйнөдө баардык жакшы кабыл тилектердин баардыгын ушу сизге арнаймын. Кийинки суроо, Мирбек, жаңырлар жыйнагы качан чыгат? Белекке берчи суранычы Алтынбек узаткан. Жаңырлар жыйнагы альбом качан чыгарайын деп турасыз? Кудай буйруса азыр ушу эми Кыргызстанда деген альбом чыгарыш деле бул кажет деле жок. Азыр дүйнө жүзүндө деле бул альбом чыгарыш деген
бул диске чыгарбай, бул интернеттен деле презентация кылышып атат. Кудай буйрса биз жазып атабыз. Бизде деген эми альбом кырлар топтоп эле биз шашылбай эле Тумар радиого эле берип атпайларбы арасынан каяктан альбом болот бизде. Альбомду азыр бүгүнгө чейин эсептесек бир 10 чакты да альбом чыкса керек. Чыкмак, э? Чыкмак. Бирок ошентсе дагы жаңырлар жазылууда, клиптер тартылууда. Ал клиптердин бирин Тумар Чекит FM медиа порталынан жаңы клипти көрсөңүз болот. Мирбек, сизди аябай жакшы көрөмүн. Ырларыңыздын бардыгы жагат. Ошко качан концерт коюп келесиз? Анан той күнүңүздөрдү белгиледиңиздерби? Жылдыз узаткан. Рахмат каалоо тилектериңизге. Кудай буйрса жакында сентябрь айында той болот. Кандайсыздар? Келе жаткан байрамыңыздар менен куттуктаймын. Мен балыкчыдан салам айтам сиздерге дейт. 78-80 абонент. Ошондо Ошко качан концерт менен барасыз? Жоопсуз калды окшойт бул суроо. Ошко Кудай буйрса быйыл эгерде үлгүрбөй калсак, анда эмдиги жылы барабыз. Эмдиги жылы балыкчыга ысык салам айтабыз. Ардактуу достор, эгерде Мирбек Атабековго сизде да суроо бар болсо, анда 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз. Мен жана айтып жаттым элем го, бир суроо бергим келип атат деп. Кече жакында эле Казакстанга барып келдиңиз. Эмне себептен экенин бир аз билип калдык. Айкындын жаңы альбомунун презентациясына барып келдиңиз, э? Анан бул тууралуу кыскача маалымат, анткени дагы бир жаңылык бар экен, ал тууралуу айтып берсеңиз. Казакстанга барган себеби биздин ушул ырчы кесиптешибиз Айкындын акта жаңы альбом чыгарыптыр. Ошол альбомдун презентациясы болуп, ошол жерге бизди чакырды. Ал жактан биз катышып, ошо Айкынды куттуктап, ырларыбызды ырдап, жакшы Казакстандын ошо мен менен продюсерлер менен, ырчылар менен чогуу ошол Айкындын эмесинде презентациясында биз маектешип, ошо кээ бир тааныбаган адамдар менен таанышып, ошол 1-2 күнгө барып келдик. Ошо бүгүн келдик. Бүгүн келдиңиз. Жанакы жаңылыкчы сүйөмүн суранамын кечир мени деген ыр тууралуу. Ал жакта деген менин 20 чактыдай ырымды которуп ырдашты бүгүнкү күндө. Алардын ичинен бир 5-6сы уже чыкты. Кээ бирлерин азыр жазышып атышат, баягы көп мындай иштешип атабыз казак ырчылары менен. Кудай буйрса суранамын кечир менини азыр Луина деген ырчы кыз ырдап атат. Жакында жаздырыптыр, ал да жакын арада чыгат. Ошол. Жакшы, демек дал ушундай жагымдуу жаңылыктар бар экен. Казакстанда буйрса Мирбек Атабековдун бардык ырларын эми которуп ырдашат окшойт. Алар айтышып жатышат, ушу жакында таможенный союзга киргенден кийин Растамушкага да ушул таможенный союзга киргенден кийин скидка болобу бизге ырларга деп тамашалап, э? Тамашалап. Жакшы. Ардактуу достор, дал ушул Мирбектин Айкындын альбомунун презентациясына баргандагы сүрөттөрүн сиз Тумар Чекит FM медиа порталынан көрсөңүз болот. Ал эми азыр түз эфирде Айкын ырдайт. Чогуу көрөлү жана угалы. Сараттан түндөр түнкү шоусу уланууда акыркы 15 мүнөттүк эфир калды. Ошол себептен алыстабаңыздар, кызыктын бардыгы алдыда Мирбек бүгүн Зорронун образында келген. Жакшынакай капкара плащ, капкара көйнөк жана капкара шым, капкара шляпа. Ошондой эле найзасы бар экен. Мени коркутуп жатат эфирден сырткары. 4-4 эсебинде эсеп уланууда, оюн уланууда. Бизде болсо көрчүбүз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кеч. Салам. Жок, тилекке каршы. Макул, кийинки угарманыбызды кабыл алганча мен сизге суроолорду берип ийин. Мирбек байке, күндөр жаңы аттарыңызды кимге арнадыңыз эле дейт 56-89 абоненти. Кыргызстандын бардык сулуу кыздарына арнаган. Бардыгынабы? Сизге да арнаган. Клиптин аягы абдан өкүнүчтүү болуп калат, ошонусу жакпай калганда. Бул деген эми күндөр жаңырат деген негизинен бул биринчи обону жаралып, аранжировкасы жаралгандан кийин ошо кийин сөз жазылып калды да. Анан сөзүн эмне кылып, мисалы жана студияда Джулия деген ыр деле ошондой бир адамдын бир фантазиясынан жаралган да. Ушул мамлекеттен алыс кетип калып, ошо атыңды Джулия деп башкалар айтышат. Эми мен мектепте чогуу окуп жүргөнбүз деп сөздөрү кызыктуу, ошондой сыяктуу бир образ бир жаратканбыз да жаңы. Бирок сөз түрдө өзгөчө клип болгон. Мына ушундай бардыгыбызга арнаптыр көрсө, бизде оюнчубуз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы атыңыз? Саламатсыз. Атыңыз ким болот? Данияр.
Данияр, учурашып алыңыз бүгүнкү коногубуз менен. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum, assalom. Кандайсыз? Жакшы Данияр. Уйкуң келип атат го? Бандерас болобу. Бандерас болуп отуруппу? Рахмат. Ошо Антонио Бандерас кинодо жыл жагат мага атап койгон. Ошондо суроо айттыңыз, э? Мен силер бересиңер. Бандерас тууралуу суроо айтайынбы? Кандай дедиңиз? Ооба, оюндун шарты боюнча ардактуу Данияр, алгач Мирбек сизге суроо берет. Анда ошо Бандерас жөнүндө сөзүңүздү уга албай калдым, жакшы. Бирок Зоро тууралуу жөнүндө сизге суроо берейин. Так, кайсысынан берсем? Кайсыл суроону берсеңиз экен? Зоронун аялы ким болгон? Убакыт кетти. 1 мүнөт берилет, жакшылап ойлонуңуз. Ошо кинодогу эле? О, кинодогу аты. Зоронун аялы. Ошондо ошол актрисанын аты ким? Актрисанын аты керек э? Мындай кинодун атын билбейм бирок. Кинодогу аялдын аты дагы, актрисанын аты дагы. Мисалы үчүн Зорро бул кинодогу аты, а жашоодо ал актердун аты Антонио Бандерас. А жубайынын аты ким болду эле? Айымдыкын билбей эткем да. Ойлонуп көрүңүз. Мүмкүн кинодогу ролунун атын билесиз? Кимдин ролун аткарганын билесиз? Билбеткем, ырсыранып кетейин деп чалдым эле. Ырсыранып кетейин деп чалдыңыз беле. Макул, анда ырыңызды айтыңыз, ошону менен бул эсепти. Өткөндө да SMS жазып анан күч албай калганда, чыкта калган. Сискечтин ырынан берип коесуң. Кимдин? Сискеч, билген мурункучу. Аракет жасайбыз, биздин. Сискеч дейсизби? Иә. Сискечтин ырларына берип койду атасызбы? Ошо кызырда эле го. 90-жылкы ырлардан, э? Рахмат айтабыз, ардактуу Данияр, сизге келгениңиз үчүн. Ошону менен бул суроону келиңиз SMS билдирүү аркылуу туура жооп тапканга аракет жасайбыз. Анткени угармандар сөзсүз түрдө билиш керек деп ойлоп жатам. Суроону дагы бир жолу жаңырталы. Зоронун аялынын аты ким болгон? Кинодогу аты жана өзүнүн ошо жашоодогу аты. Дал ошол актрисанын дагы атын жазып узатыңыз. 6100 сандарына дагы оюнчубуз бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким болот? Менин атым Чолпон. Чолпон, кош келиптирсиз. Мирбек менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы, Мирбек байке. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Сизге бул дүйнөдө бардык жакшылыктарды каалайм жана сиздин чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Мирбек абдан кубанып калды. Анда эмесе оюнду баштайлы, э? Ооба. Баштайбыз оюнду. Кайсыл суроону беребиз? Азыркы суроодон башканы. Башка суроо берели. Футбол дарбазачылардын ошо аттарын Мен аларды жакшы билгенчини айтсам. Мен оңой эле суроо берейинчи, ошо футбол дарбазачыны кантип айтат? Ошо башка аты кантип аталат? Башкаларды? Футбол дарбазачыны кантип аташат атын? Вратари деп аташат. Вратариден башка дагы варианттар барбы? Башка вариантын билбейт экенмин, анткени футболго көп кызыкчу деле эмесмин да. Орусча вратарь деп айтылат экен да. Дагы башка аты барбы вратарьдан башка? Жакшылап ойлонуңуз. Кантип атаса болот? Жаныңызда жардам сурасаңыз болот. Сиз өзүңүз жардам бере албайсызбы? Жардам бере алам. Ошо бир жардам берип коюңузчу сурану. Эми топту тепкенде эмне деп кыйкырышат? Топ киргенде. Голкипер деп айтышат. Туура айттыңыз. Рахмат. Голкипер деп айтышат. Эми сиздин сурооңузду угалы. Менин суроом бул мектепке тиешелүү да. Мен ойлойм, сиз буну өткөнсүз депчи. Мындай чоң тамгалар менен EVM деп жазылган тамгаларды кантип расшифровкаланат ошо. Бул EVM деген аббревиатураны чечмелеп бериңиз. 1 мүнөт убакыт берилет. Кандай дейсиз? Болсо 20-кылымда чыгып баштаганда буларчы. Кадимки биз көргөн компьютерлер бар го азыркычы. Ал компьютерлердин эң баштапкы мезгилинде EVM деп жакшынакай аташчу. Бул EVM деген аббревиатураны сиз чечмелеп бериңиз. Ошонун ар бир тамгасын чечип беришим керек. Эмне деп аталат?
Негизи бул орусча орусча сөз да. Демек орусча айтасыз. Ну, электронная вычислительная машина. Топтура бересеке. Азаматсыз. Эми чечүүчү суроону Мирбек, сиз бересиз биздин көрүшүбүзгө. Мага жарандыр колу. Суроону. Мен бияка жазып алдым эле да, ошол жерден окуп берейин анда. Окуңуз. Мурдагы күнү Залкар 17 жашта болчу да. Эми 20 жашка толот. Эмки жылы. Ошондо кантип? Ошондо мурдагы күнү эле же мурдагы жылы эле? Мурдагы күнү 17 жашта болчу. Эмдиги жылы? Эмки жылы болсо 20га чыгат экен да. Кантип, Ошо кантип чыгат? Ойлонуңуз. Бир эле жыл өтөт да, ошо бир жыл өткөндөн кийин 20га чыгып калат, ошо кантип? Элестетиңиз. Мурдагы күнү 18 экен. 17 экен. Анан бир жыл өткөндөн кийин 20га чыгып калды. Ооба. Эмдиги жылы эле 20га чыгып калды. Өзү ким деп айттыңыз? Мурдагы күнү 17 жашта болчу. Жок, ал өзү ким болчу эле? Анын аты Залкар. Залкар. Атына тиешелүү да бул. Жок, атына тиешелүү. Сиз деле болушуңуз мүмкүн да? Жакшылап ойлонуңуз, логикалык суроо. Мисалы, сиз 17 жаштасыз да? Мурдагы күнү. Мурдагы күнү. Эмки жыл болсо деген 20 жашка толосуз да? Ошо кантип толосуз? Багыт берип койсоңуз. Ошо багыт берели десек убакыт бүтүп калыптыр. Ошондо акыркы жооп? К сожалению, билбейт экенмин. Эч нерсе эмес, рахмат айтабыз сизге кызыктуу оюн курганыңыз үчүн. Ошентсе дагы эсеп сиз жака кетет. Ошондо 5-4 эсебинде сиз алдыдасыз. Бул суроонун жообун айтпай туруңуз, СМС-чилерге берели. Айтып берсеңиз болот суроону. Ооба. Суроону айтып бериңиз. Башка суроого жооп беришим керек, айтайын. Келиңиз, азыркы суроону айтып коебуз. СМС билдирүү аркылуу эгерде туура жооп келсе, биз бийлик берүүгө даярбыз. Ошо Залкар деген мурдагы жылы деген 17 жашта болчу. Мурдагы күнү. Мурдагы күнү 15 жашта болчу да? 17 жашта. Мурдагы күнү 17 жашта болчу. Эмдиги жылы 20 жашка толот экен да, ошо кантип толот? Мурдагы күнү 17 жашта болчу, эмдиги жылы 20 жашка чыгат экен, ошо кантип чыгат? Бул тууралуу туура жоопторду күтөбүз. 6100 сандарына узатыңыз. Буга чейинки суроону дагы айтып койсоңуз. Зорронун жубайынын аты ким? Да. Айттык. Ушул эки суроого туура жоопторду күтөбүз. Ага чейин Мирбек, сизге келген суроолорго кезекте берели. Аларга да жооп берип өтсөңүз. Саламатсызбы, Мирбек? Сиздин биринчи ырыңызды ушул күнгө чейин мен билемин. Жана клипти дагы дейт. Сизди жакшы көрөмүн жана сыйлаймын. Маржана узаткан казакча билдирүү келген экен. Эгерде туура эмес түшүнүп калсам, кечирим сурайм. Маржанага чоң рахмат. Рахмет. Мирбек, Кыргызстан боюнча сенин ырларың биринчи орунда дайыма. Азаматсың, мыктысың. Алтынбек узаткан. Рахмат, чоң рахмат. Эмнеге бардык клиптериңизде машинаны өзүңүз деген жерден токтоп калыптыр. 1008 менен аяктан абонент толуктап узатыңыз. Өзүңүз айдайсызбы же айдабайсызбы? Ушул тууралуу окшойт го, Кийинкиси Мирбек байке, рахмат. Менин фамилиям дагы Атабеков, элдин баарына мактанам. Мактанчумун дейт. Байкем болот деп, анан кыздардын баары мага жалдырачу эле байкең менен тааныштырчу деп дейт окшойт. 5477 менен аяктан абонент. Мындай учурлар болду беле? Сиздин атыңызды жамынып, атыңызды колдонуп, мындай билбейм, жашоодо. Мен бир жолу уккам эми Кара Көл шаарында Мирбек Атабеков деген бир байке бар экен да. Ошо аты дагы Мирбек экен, фамилиясы Атабеков экен. Анан ошол байкени деген ошол көргүм келип жүрөт да, бирок ошол байкеге ысык салам айтып коеюн эгерде мени көрүп жатса. Бар болуңуз, жолугушуп алдыңыз. Кара Көл шаарында экен. Мирбек байке, образыңыз абдан жакты. Сизге ийгиликти каалаймын. Сизди жакшы көрөм. 2398 абоненти. Кийинкиси рахмат. Эмне себептен сайтыңыз иштебей жатат? Жеке концертиңиз качан болот? Айнура узаткан. Жеке концерт Кудай буйруса ушул күзүндө же болбосо эмди жылга пландаштырып жатабыз. Бирок ошо программаларды тактай элекпиз. Ошо тактагандан кийин анан концертти пландаштырабыз. Сайт болсо деген даярдалып атат. Дагы ошо 3 жылдан бери даярдап атабыз.
продюсерім аяғы қату даярдап атат да. Мирбек байке, сизге биринчи кезекте денсаулык каалаймын. Жана бактылуу калуу менен биргеликте бакытка баарлашып, жакшылыкка шериктеш болуңузга тилектешмин. Нур Узаткан. Рахмат, Нур. Канча клипиңиз бар дейт? 56-89 абоненти. Эсептеп көрдүңүз беле? Көп эле болуш керек. Көп эле болуш керек, тартып эле жүрөм, санын билбейм дегенде эле айттыңыз, жакшы. Мирбек байке, сизди абдан жакшы көрөмүн. Бар болуңуз. Менин СМС-имди окуп алышы дейт. Окудук, окшойт. Кызым Жибеке каалуу тилек айтып коесузбу? Алтынбек Узаткан. Оңай катуу болгон экен кызы. Оңайга ушул бардык жакшы айтады, жакшы кооз сөздөрдүн бардыгын, ушу жакшы чын жүрөктөн айтылган сөздөрдүн баарын ушу сиздин кызыңызга тартуулаймын. Ушу кызыңыз эстүү, ыймандуу, ушу ата-энесин сыйлаган, сиздердин үмүтүңүздү актаган ушундай керектүү кыздардан болсун. Ошондо акыркы билдирүүлөр: салам Томар, саламатсызбы Мирбек? Жаңы чыкканда лайв группа деп чыкканыңыз эсте калыптыр. Ошол кездеги жаныңыздагы бала ким болчу? Анан азыр алга аякта. Рахмат Атай Узаткан. Ал жаңы чыгып жүргөндө ошол Азиз Ташев деген жигит. Ал жигит менен биз 2 жылдай иштеп калдык чогуу. Азыр болсо өзү сольно чыгып жүрөт. Анча-мынча клиптерин көп эле азыр ротацияда жакшы эле кетип атат. Азыркы биздин телеканалдарда азыр жакшы эле чыгып атат. Азиз Ташев деген жигит. Демек, билип жүрөбүз, мына. Билип алыңыздар. Анда эмесе, биз убакыттагы соңуна келип калган экен. Сиз азыр бир чыгарма аткарып бербейсизби? Анан ошол менен биз жыйынтыктайлы. Мейли. Кайсыларды ырдап бересиз? Кайсыларды ырдап берейин? Билбейм. Каалаган ырыңызды ырдаңыз. Эми суроолор боюнча жакта СМСтер жазбаптыр бу ырдын. Жөн гана ырдап бериңизчи деп суранышыптыр. Мейли. Ырдап көрөлү. Баштадык. Убакыт абдан тар. Сагындым гана сенин ойлонуп, самадым ганаң эстеп ай кадырым. Кайсы эле гана күнүңө өчүрүм, жүрөктүн гана күйгөн жалынын, жалынын. Биринчи жолу бул ырды сиздин аткарууңузда угушум. Абдан окшоштурдуңуз, окшоштурууга аракет кылдыңыз. Мен мындай эски Советтер Союзунда тартылган кинолор бар эле го. Ошол кинолордо радиоприемникти чыгарганда жакшынакай ушулар жаңырчу эле. Окшошту. Азаматсыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми суроолордун жоопторун айтып ийиңиз, мен тез-тезден чыгарып ийин жыйынтыкты. Зоронун жубайынын аты ким? Зорон жубайынын аты деген Кэтрин Зетта Джонс. Акыркы сандары 30-20 менен аяктан абонент сизди куттуктайбыз. Бул суроого туура жооп бериптирсиз. Андан мурунку суроонун жообу Залкар тууралуу. Залкар тууралуу айтып кетсек, ошондо анын туулган күнү деген 1-январда экен да. 30-декабрда экен, кечиресиздер. 30-декабрь болгондо ошондо деген ошол туулган күнүгө чейин ал 17 жашта болчу. Туулган күнү келгенде деген 18-ге чыгат. 18-ге чыгат. Быйыл 30-декабрда 19-га чыгат. Эмки жылы болсо деген
20-га чыгып калат ошондо. А биз болсо 1-январь тууралуу сөз кылып жатканбыз ошондо, Ооба, ошо. Азаматсыз акыркы сандар азыр мындай жооп бар болчу. 50-26 менен аяктана баянты куттуктайбыз. Сизге туура жооп үчүн дал ушундай Тумар Чекит ФМ медиа порталынан белекти ыйгарууга даярбыз. Ичинде кружка, футболка жана Тумар радиосунун сумкасы. Мирбек, чоң рахмат айтабыз эфирге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Ар дайым Мирбек Зорронун образында жүрсүн. Эми жашоодо дагы куткаруучу, жакшылык алып келүүчү адамдардын катарында болуңуз, чыгармачылык ийгилик жана жетишкендиктерди каалайбыз. Рахмат айтабыз сизге да келгениңиз үчүн. Ал эми эсеп болсо 5-4 эсебинде Мирбек Атабековдун жеңиши менен аяктады. Бул себептен бул белек сизге, Мирбек. Куттуктайбыз, жакшылыктарга колдонуп жүрүңүз. Ардактуу достор, бул Тумар радиосунда Саратан түндөр түнкү шоусу болду. Сиздерге бейпил түн каалайбыз. Кайрадан эртең эфир аркылуу угушканча, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейли. Ал эми алдыда болсо бейпил түн жана сиздерге жагымдуу кеч каалайбыз. Култаев продакшнга чоң ыраазычылык билдирели. Бул проекттин ишке ашуусуна ыраазычылык билдиребиз.